Саламатсыңарбы? 10 класс Кыргызстандын тарых сабагы. Сабакка кунт коюп көңүл бөлөбүз. Мугалим Шералиев. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз-казак чабыштары. 1760-жылы орто жүз казактары кыргыздарга кол салган. 1764-жылы кыргыздар улуу жана кичүү жүз казактарына кол салышкан. Абылай хан орто жүз казактарынын султаны, Жунгар хандыгынын баскынчылык согуштарына каршы күрөшкө жетекчилик кылган. 1760-1774, 1779-1780 кыргыздарга кол салып турган. 1770-жылы кыргыздарды Эр-Садыр жетектеген. Абылай хан 30.000 аскери менен Талас жана Чүйгө кол салат. Ошондо Солто, Багыш, Саяк, Сару, Кушчу, Кытай уруулардан кол топтогон кыргыздарды Саяктан чыккан Эр-Садыр жана Солтодон Кебек бий жетектеп турган. Жайыл кыргынында Абылай хан Таластын башы аркылуу Кара Балта, Сокулуктагы Солто менен Саяктардын айылын талап тоногон. Кан суудай аккан. Бул кармашта Жайылдын балдары Үсөн жана Теке баатырларча курман болгон. Бишкек баатыр. Абылай хандын аскерлери менен салгылашууда Бишкек баатыр да эрдик менен кармашкан. Ормон Ниязбек уулу оң каганаттагы Сарбагыш уруусунан. 1842-жылы ак кийизге отургузуп кыргыз уруу башчылары хан көтөрүшкөн. 1842-жылы Ормон окуу деп аталган мыйзамдар жыйнагы жарыяланган. Мамлекетти башкарууда өзүнө кеңешчилерди, аскер кошуун башчыларын, жеке аскер гвардиясын кармаган. Ормон хан өз алдынча кыргыз мамлекетин түзүүгө аракеттенген. Ормон хан 1841-жылы казактын кичүү жана орто жүздүн эл башчылары Кененсарыны хан көтөрөт. 1846-жылы Кененсары орустарга каршы күрөшөлү деп Ормон ханга элчи жөнөткөн. Ормон хан макул болгон эмес. Муну уккан Кененсары 1846-жылы жазында Норузбай, Эржан баатырлары менен кыргыздарга жоортул баштап, Солто Сарбагыш урууларын канга бөлөйт. Элчи катары барган Жаманкара баатыр баштаган 12 элчини кыйнап өлтүргөн. Кене хан 1847-жылы 20.000 аскери менен кыргыздарга кол салган. Кененсарынын колу элди аеосуз кырып, боюндагы аялдардын курсагын жарып, баатырларды баканга илген. Атактуу Калпак баатыр Бишкектен чыгыш тарабынан тосуп, салгылашып жатып курман болгон. Жаңгарач бий, Жантай бий. Кыргыз эл башчылары Кененсарынын чабуулун тосот. Бул согушта кыргыз колун Ормон хан, Жаңгарач бий, Жантай, Ажыбек баатыр жетектейт. Согушта Ормон хан кол башчы катары айлакерлигин көрсөтөт. Ал тарыхта Ормон Опуза деп аталат. Ормон Опуза. Кыргыз аскерлери 3 күн 3 түн бою 10-15тен топко бөлүнүп, Шамшы 11 жылга тоолорунда күндүзү Чычырканак, Карагай тал сүйрөтүп чаң чыгарган. Түнкүсүн ар бир жоокер бирден от жагып душмандын үчүн алган. Ормондун бул айласы казак колун сестентет. Кээ бир казак кошуундарында хан Кенени таштап качып кетет. Бул негизгиси Ормон Опузанын варианттары, согуштагы. Ошондуктан муну Ормон Опуза деп айтылып калган да тарыхта. Мыкан салгылашуусу. Кене хан. Кыргыз колун Ормон хан баштап, Мыкандан Кара суудагы сазда чоң салгылашуу болуп, Кене хан жана Норузбайды Сарбагыштын Чечей уругунан Дайырбек, Жарбаң уругунан Калча, Аксакал колго түшүрүлөт. Ормон хан, Жантай хан.
Кененсарынын колун талкалагандыгы үчүн орус өкмөтү Ормон-хан жана Жантайды алтын медаль, алтын жип менен саймаланган чепкен менен сыйлаган. Бул согушта көрсөткөн эрдиги жана Кененсарынын туткундагандыгы үчүн Дайырбек баатыр, Калча баатыр, Аксакал баатыр баштаган 13 жигит алтын медаль менен сыйланган. Байтик баатыр, Шабдан баатыр таластагы куш чуурусунан чыккан Бөлөкбай бийдин дипломаттык иштерин аракеттеринин натыйжасында талас аймагында кыргыз-казак чек аралары такталып, казактар ээлеп алган бир топ жерлер кыргыздарга кайтарылат. Сарбагыш урусунан Шабдан баатыр, Сооронбай бир уулу, Солто элинен Байтик баатыр, Бошкой уулу өзбек кыргыз-казак ынтымагы үчүн көп эмгек сиңиришкен. Кыргыз-Кытай мамилелери. Цин Манчжур үстөмдүгүнө каршы Чыгыш Түркүстандагы көтөрүлүштөр 1814-1816 жылдары Зияддин баштаган бул көтөрүлүш уйгурлар менен кыргыздар катышкан. Кыргыздардын Кыпчак уруусунан чыккан Турдумамбет жетекчилик кылган, бирок Кытай аскерлери күчтүүлүк кылып көтөрүлүштү ырайымсыздык менен баскан. 1820-1828 жылдары Жангер Кошо баштаган көтөрүлүшкө кыргыздардын Суранчы бийдин кошууну катышып бир нече жолу эрдик көрсөтүшкөн. Син үстөмдүгүнө каршы көтөрүлүштөр 1830-1847 жылдарга чейин болгон. 18-кылымдын экинчи жарымында кыргыздар менен Россиянын ортосунда өз ара байланыштар башталат. Петр Бирдин Ысык көлдүн чиймесин жана кыргыздар жөнүндөгү биринчи маалыматты Жунгар кагандыгынын элчиси Усневскийден 1722-24 жылдары алган. 1749 Оренбургтук окумуштуу Рычков каттаган көпөстөрдөн сурамжалдап, кыргыздар жөнүндөгү маалыматты жыйнаган. Элчи дагы көпөстөр дагы кыргыздардын жоокерчилигин бир ооздон айтышкан. 1780 Фергана Алайды аралаган эрксиз саякатчы Ефромов дээрлик 12 жыл бою Орто Азияны кыдырган. Ал жергиликтүү элдердин тилин, салтын үйрөнгөн. Мекенине баргандан кийин Санкт-Петербургда 1786 китеп жазып чыккан. Россия менен саясий байланыш түзүү аракетин биринчи болуп чүйдү мекендеген кыргыздар жасайт. Анын башында Тынай би уулу Атаке баатыр турган. Ушул тема боюнча кыскача суроолор. Мухаммед кыргызга мүнөздөмө бергиле. Монголдор эмне үчүн кыргыздарды көз каранды абалда кармоого аракеттенишкен? Жунгар хандыгы жөнүндө эмнелерди билдиңер? Калмак баскынчыларына каршы күрөштө кыргыз элинин башында турган инсандар жөнүндө айтып бергиле. Жунгар хандыгы качан, кимдер тарабынан талкаланган? Кыргыздар менен казактардын чабыштары жөнүндө эмнени билдиңер? Кыргыздардын кытайлар жана орустар менен алгачкы байланыштары жөнүндө айтып бергиле. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.